Не болды саған? Жүсіп деймін. Жүсіп! Ақырыншы, Жүсіп! Келші, отыршы. Не болды? Айтшы маған, Жүсіп. Бары жақшы ба? Келші, Жүсіп. Отырсana. Отыр, Жүсіп. Не oldu? Ne olup gitti? Жүсіп. Ne oldu? Бары bitті. Не бітті, Жүсіп? Бары ушунчалык оңой бітіп қалабы? Жүсіп. Жоқ. Бәрі дұрыс болады. Қадірланбачы. Жоқ. Бары бұндай оңой бітпейді. Қадірланбачы. Мен бұл ақмақтарды жоқ қылмай жеше соңылмайды. Қайдағы сөзді айтпачы. Жүсіп. Емне алғандасың, Жүсіп, қой тұрсың. Жүсіп дей. Жүсіп. Жүсіп, қой тұрсың, Жүсіп. Ay balam, toktotçu. Ay balam. Ay, şaşıp kaydı var atası. Attan düş. Açığımdı baskındağı attan çıkay oğlum. Ассалаумағалейкум. Aleyküm assalam. Atın kim? Жүсіп. Yaxşı. Mangdayın jarık. El жүрек жігіт көрінесің. Sen maqsadına sözsüz жетесің. Бірақ алдағындай ашуға алдырма oğlum. Açu düşman akıl dost deydi. Andan göre akıl kalça oğlum. Antkeni sen elдің түркігі бола тұрған азамат жігіт көрінесің. Düşündün mü? Бар ағай. Ақсақал. Қырғыз елі үміт менен күткөн Тоолу Кыргыз облусунун түзүлүүсүнө Кокуйбаев баштаган топ каршы чыгып, маселени Москвага чейин жеткиришет. Сталиндин буйругу менен съезд таркатылып, мурунку чечим кайра жокко чыгарылат. Ошентип, Кыргыз элинин тагдыры дагы бир жолу арсар абалда калды. Тоолу Кыргыз облусунун түзүү чечими жокко чыгарылгандан кийин Кыргыздын кыраандарына кысым күчөйт. Здравствуйте. Кто вам нужен? Абдыкерим Садыков дома? Нет, он на собрании. А что случилось? Вы умеете читать? Да. Тогда ознакомьтесь с ордером на обыск. И не мешайте нам. Подождите, пожалуйста. Подождите. Вы ведь человек, пытавшийся создать отдельное государство на основе буржуазно-националистических взглядов, не так ли? Именно поэтому мы здесь. Наша задача — выявить предателей, действующих против нового правительства и получающих тайную поддержку от агентов Запада. Я не имею к такому никакого отношения.
Но вы ведь были среди левых эсеров, не так ли? Здравствуйте. Говорите. Ну же. Сізді Борпорт имаратқа жиынға шақырып жатыр. Идите. На вызов нельзя не явиться. Gel kızım. Жақсы келе алдың ба? Келіңіз. Bay bol kızım. Bay bol balam. Day tileğine yetkirsin. Қыңыз Bu келсін. kızım atam apamdı sağındım degenden bintip geleverdik balam. Келгеніңіз рас болбоду ата. Kızım bir tınçsızdanğanday türün var, tınççılık mı balam? Скажите, а правда ли, что ваш сын служил царю? Kızmat kılsa el için kılgan. Ekelin ortasında köprü olgan. Если служил, то ради народа. Он был мостом между двумя народами. Мостом, говорите. Поэтому царь наградил его. Bunu sıylasa sıylagandır. Al vakta zaman taptakır başka olmuş. Возможно, и наградил. Тогда были другие времена. Странно только. Награда-то была. Вот только мы ее не нашли. Где он ее спрятал? Ben onu kaydan bilem. Откуда мне знать? Может, он и спрятал свою награду. Но за свои поступки он ответит. Вы особо не переживайте, товарищ Базарный. Я прекрасно знаю, кто здесь враг. Просто снять их из должностей этого недостаточно. Надо исключить из партии и выгнать из этого района. Но цель этих людей мне ясна. А ваша цель мне до сих пор непонятна. Мне ничего не нужно. Я не сын Бая и не сын Бия. Я просто обычный человек. Но какой бы мне должность ни поручили, я беспрекословно готов служить своему народу. Ата? Сен дайыма қыздар ұқтағанда келчілең ғой? Не oldu? Мындан ары кеч қалбайм. Сілердің жаныңарда болом. Тыныштылық па? Баарыбыздын үстүбүздөн иш козголуп тур. Кызматтан, партиядан чыгарышууда. Душманды алыстан издебе деген сөзүңүз туура экен ата. Мамлекет түзүү деген оңой дейсиң бе балам? Бул жолда дагы Эчен деген эрлердин башы кетиши мүмкүн.
Елім деген адам ешқашан мүңкіремейді. Беліңді бекем буып, еш нәрсеге қарабай іштешін керек, балам. Башыңды биік көтер. Соғылан көтерілсін. Артаған артсын. Тоğday büyük bal balam. Ben bastım. Gerekse. Қызым, бұл бақтарды кейін атам тіктірген. Атамның бағы деп айтып жүрген мақұл ба? Ата, сіз эмне бир жакка кетип атасызбы? Жоқ, қызым. Мен жөн гана есіңде осында айтып атам. Бұл жерде жөн эле бақтар тигилген эмес, қызым. Бұл жерде биздин кыялдарыбыздын уруктары себилген. Эртең булар чоң дарак болот. Биздин келечегибиз ушул жерден башталат. О жараткан Аллахым, өзүңө чындап ишендим, өзүңө чындап таяндым. Өзүң берген рызкы менен оозумду ачудан. Амин. Бисмилля. Оразаңыз қабыл болсын, әжекем. Рахмат. Келіңіз. Разымын. Бүгін маңайыңыз жоқтай ғой? Күндүн ыраңын ачар. Эртең кандай таң атарын билбей турам. Құдайдан үміт үзбейлі. Мен го разымын. Бирок жаштар. Жаштардын тагдырына зыян тийип калабы деп коркуп турам. Келіңіз. Хадича, менин китептеримди салыштырып койчу. Анан өзүңдүн буюмдарыңды камдап кой. Даяр туралы. Эмнеге? Sizge чынында канча көлөмдөгү интернет жана жазылуу керек? Мегадан Mix менен өзүңүз чечесиз. Сизге керектүүнүн баары бир тарифте. Айына болгону 540 сомго. Кошумча фишкаларды кошуп алыңыз. Яндекс+ 30 гигабайт, соц тармактар, сүйүктүү кинотеатрлар жана башкалар. Меганын Mix тарифи. Өзүңүздүн тарифти түзүп алыңыз. Эми кандай кылабыз, жолдоштор? Катуу текшерип башташты окшойт. Текшерсе текшерсин.
Биз эмне мыйзам буздукпу? Улутка жараша бөлүштүрүү токтомунун негизинде иш алып бардык. Өз мамлекетибизди курабыз деп атып, силерге окшогон эр азаматтардан айрылып калабызбы деп коркуп турам. Теги колтугубузга суу бүрккөн кара санатайлардан ар нерсени күтсө болот. Башта бир өлүм. Анын эмнесине кайгырабыз? Максатыбызга жетсек болду. Туура айтасың. Артка жол жок. Сабыр тилейм. Абдыке. Эртеңки эл тагдыры үчүн күйпөлөктөп атасыңар билем. Бирок бул кырдаалда бир гана жол бар. Биз азыр артка чегинмиш болуп, кайрадан ээри олтуруп түз кеңешип, толук кандуу мамлекет болуш үчүн эмне керек болсо ошонун баардыгын ийне жибине чейин иликтеп изилдеп чыгышыбыз керек. Өткөндөгү курултайда кетирген кемчиликтерибизди кайрадан карап, Москвага өзүнчө эл экенибизди, тилибиз, маданиятыбыз, салт санабыз, үрп адатыбыз, манасыбыз бар экенин далилдейли. Баатыр намыс үчүн туулуп, намыс үчүн өлөт. Андыктан ар бирибизди кайда айдашпасын, максат кыялыбыздан танбайлы. Эртеңки эл азаттыгы, урпактарыбыздын бактысы үчүн тикебизден тик туруп иштеп берели. Мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша 2-3 айда бир жолугуп, иш пландар менен бөлүшүп турсак болот. Кандай дейсиңер? Менимче жакшы сунуш. Мисалы мен мамлекеттик түзүмдөр менен иш алып баралым. Мен анда түштүк тараптагы маселелерди карап чыгайын. Белибизди бекем бойлуу карандар. Жаратканым өз элибизге, өз жерибизге кызмат кылууну насип кылсын. Баарыбызга күч кубат берсин. Арыбаңыз жолочум. Бар болуңуз байым. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жол азабын тартып кайда жөнөдүңөр? Төлөйкөндөн чыкканбыз. Кара сууга баратабыз. Уулуңузбу? Ооба, менин жалгыз туягым ушул. Кел уулум, акең менен учураш. Бисмилlah. Кана, салам алейкум. Салам алейкум. Ай, азамат жигит турбай. Кана. Момундан жеп, курсакты бир кампайтып алгылачы. Ала кой уулум. Рахмат де акеңе. Рахмат. Көрөр күнүбүз бар экен го. Ушул жалгыз туягым келечек үчүн тентип басып жүрөм. Уулума бир батаңызды бере кетиңиз. Кел, бата. Амин. Уулуңуздун тагдыры таштай болсо да талай тоодай болсун. Өмүрү узун, өз элге үлгү болсун. Кашыкканы калганча элине кызмат кылган мыкты жигит болсун. Амин. Амин. Кана. Gel. Gel. Mani giyip alçı. Bayım jönle koyboyt belek. Yok, giyip alsın. Karaç. Son jaraşıp kaldı. Rahmat de. Rahmat. Çoğun rahmat sizge. Rahmatты мага айтпаңыз. Тескерисинче биз силерден кечирим сурашыбыз керек. Ынтымакка келе албай, бийлик үчүн иттей талашып, силердин тагдырыңарды эптей албай жүрөбүз. Кой,
Benim жолумду улайын. Жолуңуз шыдыр болсун байым. Рахмат. Бисмилля. Макул. Жакшы тургула. Жакшы барыңыз. Макул жигит. Намазыңыз қабыл болсын сіздің. Сен қайдан? Беріп қалдық. Мадан шаблоннан дарбыдан аламыз. Кез тоқыған дұрыс саба. Бұл біз үшін жақсы мүмкіншілік. Егер мұны пайдаланып қалбасақ, қырғыз елі жоқ болды дей береміз. Эми жакшылап даярданышыбыз керек. Бұл өкөнүн баасы бербей. Салам. Иманалы менен Жусупка кат жөнөттүм. Алар биз баргыча даяр болуп калышат. Тарта бер. Мен дагы 2 жылдан бери дайындаган материалдарын алып чыгайын. Ошентиңиз. Канча болду? 4 жылдан бери. Рахмат. Эртерээк Пишпекке баралы. Жүргүз.
бile жетишпейт деле. Жылытпы? Не болуп кетти? Окуйсуңбу? Esen Ulu Bakan. Turgun Ulu Ernazar. Men. Жүзбай Ulu Eşmat. Bir-екі жұмада келіп қалады. Толық малымады. Ассалаумағалейкум, мықтылар. Алейкум ассалам, келіңіз. Еш ilgari. Жақсы. Абды екен. Жақсы келіп алдыңыз ба? Шүгір, жақсы. Келіңіз аба, қандайсыз? Жүсіп. Жақсы ғой? Келіңіз. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Отырыңыз. Қана. Сөйле біле. Емне жаңылыңар бар? Эч нерсеңизди унуткан жоксуз бо? Жоқ. Качан келесиз кайра? Билбейм. Ташкент алыс жол. Съезда жоқ дегенде 3-4 күн болып қалса керек. Аман эсен барып келиңиз. Жолуңуз ачык болсун. Жүктөрдү даярдап койдуң беле? Ооба, даяр. Мунун баарын кылып аткан баягы орустардын күчүгү Сыдыков. Бейшеке, бир нерсе кылбасак болбойт. Ооба. Качанагы Кечиресиз, сизге кат келди. каяктан? Ташкенттен. Туугандар, мына улут аралык бөлүнүү саясатын жамынып булар. Өлкөбүздү алсыратайын деп атышат. Анын үстүнө булардын планы боюнча Кыргыз облусу түз эле РСФСРга карасын деп атышат. Ошондо бул жерде саясат толугу менен өзгөрөт. Бейшек өзүбү. Андай боло турган болсо, Бишкек, Ташкент менен Оренбургга баш ийбей калат. Туура Бейшеке?
курултайдын катышуучулары. Орто Азиянын тарыхын карасак, мына бул жагы Кашкар. Тиги жагы Үрүмчүдөн Тээ Сибирдин кең талааларында кыргыз элин басып өткөн изин көрсөк болот. Булардын жай турмуштагы оокаты, маданияты, көрөңгөсү ошол жердеги ар бир таштын бетинде жазылган. А биз мына бүгүн ошол улуу тарыхты көз жаздымында калтырып жаткандайбыз. Себеби өз тили, өз тарыхы, өзгөчө маданияты бар кыргыз элинин тагдыры каралбай калды. Өз татыктуу баасын алып, өзүнчө тааныла албай турат. Бул биздин тарыхый кемчилигибиз. Мына Коммунисттер партиясынын борбордук башкаруу комитетинин кабыл алган чечимине ылайык, Орто Азиядагы ар бир улут өзүнүн жашаган жерине ээ болуп, өзүнчө административдик башкарууга ээ бийлик органы катары түзүлүшү зарыл. Тарых бизди ушул күнгө алып келди. Эми артка чегинүү бул элге кыянаттык. Биз эми артка чегинбейбиз. Жашасын Кара Кыргыз автоном облусу! Рахмат. Кийинки сөз Абдыкерим Сыдыковго берилет. Рахмат төрага. Арбаңыздар. Арбаңыздар жолдоштор. Мен бу Ишен алагымдын сөзүнө толук кандуу кошулам. Калкка кызмат кылбасак, эл эртеңин ойлосок, эмнебиз эр азамат. Андыктан урматтуу төрага, кадырлуу журт жакшылары, сиздердин жалпыңыздардын колдооңуздарга ыраазычылык билдирем. Эми биз сиздерге бу жаңы түзүлүп жаткан Кара Кыргыз автоном облусу жөнүндө айта турган болсок, биринчи кезекте ал жердин аянты, элинин саны, экономикасы жөнүндө айтсак, Кара Кыргыз автоном облусунун аянты береги Ысык көлдөн тартып, экинчи тарабы Тээ алыскы Каспий деңизине чейин болушу керек. Айтыңыз, жолдош Сыдыков, Кара Кыргыз автоном облусу административдик жактан кайсы республиканын карамагында болушу керек? Жана кимге баш ийиши керек? Түркістан АССРынын курамында болобу? Же Кыргыз АССРынын курамында калабы? Жолдош Кокуйбаев, Кара Кыргыз автоном облусу коңшу өлкөлөргө баш ийип калса, анда чоң катачылыктар болушу мүмкүн. Мисалга ала турган болсок, эртең эле чек ара боюнча чыр чатактар болуп кетиши мүмкүн. Андыктан биздин оюбуз боюнча Кара Кыргыз автоном облусу түздөн түз РСФСРге кароосу зарыл. Туурабы, жолдоштор? Кырандарым менен. Бүгүн мен баарыңар менен сыймыктандым. Биз эми колубуздан келген аракетибизди кылдык. Мындан ары бардыгы Кудайдын колунда. Туура. Бирок Кокуйбаевдин күйбөгөн жери гүл болду окшойт, Эми бут тосуулар мурункудан да көп болушу мүмкүн. Эмне болгон күндө да бардык нерсеге даяр болушубуз керек.
Биз кантип буларды байкабай калдык. Булар качан жолугуп, качан сүйлөшүп жетишти? Бирок булар Борбордук аткаруу комитетинин чечими менен иштеп атышпайбы? Мыйзамсыз эч нерсе кылышкан жок. Биз баары бир өз алдыбызча мамлекет боло албайбыз. Булар бизди аңга түртүп атышат. Бейшеке, тезинен бир нерсе ойлоп табышыбыз керек. Жеңе? Абам аябай эле кечикти го я? Ой, аваңды сен эмес, бизде көрбөй жүрмүз. Азыр эмне менен элек? Ай, мен деле билбей калдым. Бир карасам Верныйда, бир карасам Ташкентте. Үйдө турбас болду. Өткөндө Ташкентке барганда жолукпадың эмес? Жолуктук. Бирок көп эле слыша албадык. Абам жумушуна шашып бошобой калды. Келип калар. Мына эме огу бетер суп-сулуу болуп калдың, а? Рахмат жеңе. Карның ачтымы? Тамагың бишип калды. Келели. Анвар менен Алибек кечке укташты го я? Ошу. Уйкулары алмашып калды алардын. Амансыңарбы бир боорлорум? Эсенсиз бишер агыба. Бүгүн мен силерге кубануу менен кат жазып отурам. Биз күткөн улуу күн, биз эңсеген улуу тилек акыры бүгүн орундалып жатканына жетине албай турам. Биз мамлекеттин пайдубалын түптөдүк. Эми ишти кызуу башташыбыз керек. Мындан ары көп нерсе силердин колуңарда. Себеби өзүңөр билгендей, азыр оңойчулук менен менин экениме жол ачпайт. А мен ага кайылмын. Эң башкысы, биз элибиздин мүдөөсүн аткардык. Мен кайда болсом да силер менен биргемин. Мамлекетибиздин жаркын келечегине толук ишенем. Бир бооруңар Абдыкерим Сыдыков. А бул гезитке акыркы чыккан токтом экен. Анда оку. Во исполнение выраженной всеобщей воли рабочих и дихканских масс каракыргызского народа предоставить право каракыргызскому народу выйти из состава ТССР и образовать Каракыргызскую автономную область. Жусуп, ала, мына, саттың bunu. Жусуп.